Борбор калаадагы жогорку окуу жайларда билим алган студенттердин басымдуу бөлүгү ижарада батирлерде жашашат. Анткени алар үчүн атайын жатаканалар жетишсиз болсо, кээ бирлеринин ичиндеги түзүлгөн шарттары канааттандырбайт. Мындан улам күндүзү окуп, бош убактысында иштеп батиринин акысын төлөөгө мажбур болушат. Негизи студенттерге квартплата төлөгөн кыйын, анткени бир учурда окууга жетиште керек болуп калат, бир учурда жол расходуңа, квартплатаңа жеткендей акча табышта керек болуп калат. Ошон үчүн биз негизи общагага чыгуу деле ар бир студенттин оюнда бар, бирок общаганы көргөндө мындай ошол шартка, талапка жооп береби? Жакындык болушу мүмкүн, эми университет менен общаганын аралыгы жакын, бирок ошол учурда кыз киши болгондон кийин ыңгайлуу шартта жашашың керек дегендей. Мен общежитиенин шартын көрүп эле жашагым келген жок. Аны такыр караштырган жокмун. Жакшы шартта жашагым келди, ошого квартирага чыктым. Албетте оор, окуп, иштеп, кыйын эле болуп калат. Негизи общежитиенин шарттары жакшы болсо чыкмакпыз. Ошол шарттары болбогон үчүн эле квартирага чыктым. Азыркы тапта Бишкекте батирлердин орточо баасы 30 000 сомду түзөт. Анда студенттер топ-топ болуп ижарага алышпаса, жалгыз бирөөсүнө өтө кымбат болоорун айтышат. Ал эми университеттин жатаканаларына бир жылда 7-8 000 сом төлөнөт. Анткени менен Союз учурунда курулгандыгына байланыштуу эвак эскилиги жетип, шарттары да көңүл жылытаарлык эмес дешет. Ага карабай студенттер үчүн атайын жатаканалар да жетишсиз болууда. Биринчи курста бияка келгенде общадан билчү эмеспиз. Анан ошондон улам квартирада жашадык. Аяка бир 15 000, 20 000 аралыгында төлөчүк. Азыр болсо жатаканада жашайбыз. Негизи жатаканаларды көбөйтүш керек го дейм. Акыркы учурларда мисалы жатаканаларда 5тен жашап атышат дегенди угуп атабыз, көрүп атабыз. Кичине шарт түзүп берип, мындай ремонт кылып, мурдак боюнча калып келет да. Канча бир жыл мурдун салыныптыр, ошол боюнча экен. Анан көбүнчө общагалар жеке менчикке өтүп кетиптир да. Ошолорду мамлекетке кайтарып, неме кылса жакшы болмок. Квартирада квартплата бат-баттан келген үчүн общежитияга чыгып кеткенбиз негизи. Шарттары негизи квартираңдай эмес, конечно, бирок общежитияныкы жакшы. 2 кыз жашайбыз. Мен деген заранее барып, жашасам болотпу деп сурап туруп киргем, эртерээк элечи. Айдын аягына келсеңиз калбай калат место. Бүгүн мына ушул маселе жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин отурумунда көтөрүлдү. Анда депутат Нилуфар Алимжанова учурда жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн атайын жатаканалар жетишсиз экенин айтып, билим берүү тармагы бул жаатта кандай иш алып барып жатканына кызыкты. Керек. Себеби студент они сами по себе предоставлены болуп калды, мамлекет бардыгына кепилдик бериш керек да. Керек, биз выше. Мен молодежь менен көп мындай жаштарыбыз менен жолугушам, анан ушулардын бирден бир көйгөйү ушул биз общежитияларыбыз жок дейт. 30 000 айына төлөп жашап атабыз дейт. Это еще в прошлом году было, да. Азыр уже квартиралардын баасын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул жагынан мындай кандай болот? Же баягы налог төлөп атпайбы, ошол студенттерге бергендерге бир послабление бериш керекпи? Вот какой-то механизм иштеп чыгыш керек. Ал эми финансы министри Алмаз Бакетаевдин айтымында бюджеттин эсебинен бул же кийинки жылга жогорку окуу жайларда жатакана куруу пландалган эмес. Жана бизге дошкольный, школьныйны бүтүрүшүбүз керек болуп атат да, недострой построй болчу. А сиз айткан бул действительно көйгөйлүү маселе. Бул көйгөйдү да чечиш керек да. Биз бир көйгөйдү чечип, бир көйгөйдү калтырып койгонубуз туура эмес да. Бул болсо жана высший учебный заведениялар менен булар или инвентаризация кылыш керек. Ошол самостоятельно болушту, өзүнчө бюджет болуп, булар бюджеттен чыгарылды 5 крупный университеттерибиз. Бюджеттен биз жана эмени привязканы алып койдук бүгүнкү күндө. Самостоятельно болушат. Ошол көрөлү бул кандай шартка алып келет турган. Калган жардам болсо көрөлү, но бирок чын айтып коем, эмки жылы общежитие куруу боюнча каралган эмес. Белгилей кетсек, 2021-2022 окуу жылынын башында алынган маалыматтарга ылайык өлкөдө 60 жогорку кесиптик окуу жайлары бар. Анда 235 000ге жакын студент билим алса, анын 51%-ын кыздар түзөт. Ал эми республика боюнча студенттер үчүн 30га жакын жатакана бар. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек.